Балалуу болуш үчүн кандай дуаларды окуйбуз? Сиз дагы дуа кылып кетсеңиз, устаз. Алла разы болсун, баарыбызга Алла таалам перзент берсин. Куранда Роббана хаблана мин азважина ва дурриятина куррата а'юн вадж'ална лимуттакина имама деген дуа бар. Буну окуңуз. Робби хабли мин ладунка дурриятан тоййиба деген дуа бар. Пайгамбарлардын дуалары. Буну окуңуз. Негизи кажет намаз окуп Алла тааладан сураңыз. Иншалла ким келин дагы сурасын, өзүңүз дагы сураңыз. Жобосо күйөөсү дагы сурасын. Албетте иншалла Алла тааладан берүүсү, бирок эгерде кечигип атса кандайдыр бир себептер менен кыжалат болбоңуз. Алла таалам бар данышман, өзү билет кимге эмне качан берерин билет. Кимге ул берет, кимге кыз берет, кээде аралаштырып берет, кээде бербей турат. Бул бербегени ал бактысыздын белгиси эмес. Аракет кылып дагы болбой калса, ал ажырашууга бактысыздын белгиси эмес. Айша радыйаллаху анха энебиз кандай бактылуу эне? Андан жогорку бактылуу эне жок да, мисалы, туурабы? Пайгамбарыбыздын эң сүйкүмдүүсү, эң жакшы көргөнү балалуу болгон жок го, мисалы. Бул жерде мисалы мели аракет кылайлы, Хадиша энебизден балдары бар эле. Кээде ушундай болуп калат. Бирок ошол бир кордуктун же бактысыздыктын белгиси эмес да, бул однозначно бул. Ошон үчүн негизи ыймандуулук менен амал, таат, ибадат болсо, мына ушу бактылыктын белгиси. Анан мына дуаларда кылып аракет кылайлы. Касыр намазында сүннөт намаз окулабы? Ханафи мазхаб боюнча окулат деп жүрөт. Окуңуздар, сүннөт намаз окуңуздар. Мисалы сапарга чыкканда, азыркы бүгүнкү күндө 120 километрден сапарга алдындар кеңеши фатва берген. Ошодон кийин уже мына сиздер касыр окуйсуздар. Касыр кандай? 4-тү 2 кылып окугандарды айтылат да, кыскартыпчы. Ал пешим, асыр, куптан. Убактыңыз болуп атса, сүннөттүн бардыгын окуңуз. Мейлиби? Эгерде самолетке шашып учуп бараткан болсоңуз, сүннөттүн кандай бир калып кеткен болсо, кыжалат болбоңуз. Сапарда сүннөттүн өкүмү нафилге айланат. Нафилде окусаңыз сооп болот, окубасаңыз күнөө болбойт. Сапарда да сүннөт окусаңыз сооп болот, окубасаңыз күнөө болбойт. Кандай балага турмушка чыгыш керек? Машалла. Ыймандуу балага, адеп ахлактуу балага чыгыңыз турмушка. Дин менен кандай тарбиялоо керек балдарды? Кичинесинен эле пайгамбарыбыз айткан, тили чыкканда Алла деген сөз чыгарыла, 7 жашарында намазга, анан кичинекейинде ошо китептерди окуп, ыймандын баалуулуктарын, исламдын негизги өрүкүн, түркүктөрүн айта башташ керек, үйрөтүп. Үйгө толук дин келиш үчүн кандай амал кылуу керек? Аракет кылыш керек, ибадат да кылгыла, дават да кылгыла. Балалуу болдук, кантип туура тарбия берсек болот? Хафиз салих болуш үчүн кичинекейинен үйрөттүңүз. Алла таалам кабыл кылсын. Орозодо тиш жулдурса, тиш тазалатса, ийнесин сайдырса, ооз ачылбайбы дейт. Фарыз орозо болсун, нафил орозо болсун, айырмасы жок туугандар. Укол сайдырса, тиш тазалатса, ушул учурларда бардыгында алкымдан эле ошо суунун же болбосо кандын чачырандысы өтүп кетпесе, орозо бузулбайт. Орозо бузулбайт. Өзүм намаз окуйм, бирок бир маал эле куптан намазын 5 убакыт намаз окуйн дейм, бирок жумуштан жетишпей калып атам. Кантип 5 маал намазды тургузсам болот? Ниет кылыңыз, аракет кылыңыз, дуа кылыңыз, Кудай кааласа, 1-ди 2 кылыңыз, акырын көбөйтүңүз. Кайненем хижаб кийүүгө каршы чыгып жатат. Эмне кылсам болот дейт. Кайнеңизге жакшы кызмат кылыңыз. Тамак ашын жакшы бышырып бериңиз. Урушса жылмайып тура бериңиз. Анан кийин эртерээк туруңуз, кайненеден мурда туруңуз. Анан жатаарда жакшы зайтун май менен башына май сүйкөп бериңиз, путун ушалап массаж кылып бериңиз. Көңүлү ачып калганда анан хижабтын пайдасын айтып коюңуз. Алла таалам жардам берсин. Үйдө таалим кылгыла, диний китептерди окугула. Диний китептерди окугула. Университетте окууга тапшырсам, бирок жумушуна байланыштуу тыйын менен бүтүргөнгө туура келет. Ушул нерсе болобу, болбойбу дейт. Бул мындай да, эгерде окубай эле туруп эле тыйын-пыйындарды берип бүтүрүп алганга болсо, анда болбойт. Эгерде бирөө окудуңуз, ошончо дагы мисалы кандайдыр бир өчөшүп калып, только тыйын алам, болбосо бүтүрүп бербейм, зачет коюп бербейм дей турган болсо, анда берсеңиз ага күнөө, бирок сизге күнөө эмес. Намаз окуганда 3 рекет мурун, 3-чү рекетте мурун канап токтотуп салса дейт. Сажда кылганда давление көтөрүлүп, мурун канайт. Кантип намаз окуйм? Андай адамдар сажда кылбай эле отуруп эле намаз окусун. Отуруп эле. Сажда ошо давлениеси күчөйүп кетип, мурду канап кете турган болсо, ушул отурганда, отуруп турасыз го, ушул отуруп эле мына ушул рүкү,
мына ылдыйрагы сажда. Ушундай деп окуңуздар. Эгерде ошо давлениясы көтөрүлүп сажда мурду канапеде турган болсо, анда сажда кылбай эле отуруп окусун. Дарылансын, жакшы болуп калгандан кийин сажда кыла берет иншалла.